Райымбек Матраимовка байланышы бар делген депутаттар Шайлообек Атазов менен Айбек Осмонов дарлануу максатында Кыргызстандан 3 айга чыгып кеткени маалымдалды. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, Айбек Осмонов үй бүлөлүк шартына, ал эми Шайлообек Атазов ден соолугуна байланыштуу арыз жазып, акы төлөнбөгөн эмгек өргөөсүнө чыгышканын тастыкташты. Ал эми депутаттык мандатын жакында эле тапшырган Искендер Матраимов мындан 1 жума мурун Кыргызстандан чыгып кеткени айтылууда. Алардын шашылыш түрдө чыгып кеткени коомчулукту күмөндүү ойлорго салды. Эл өкүлдөрү дарыланууну шылтоолоп, депутаттык мандатын сактап калуу үчүн чыгып кетишкенин айтышууда. Өзлөрүнө диагноз коюп, тиги жакта чет мамлекеттеги дарыгерлердин 3 ай дарыларын билип, ушинтип булар куулук кылып атат да. Осмонов жакында силерге дагы жердин баарына интервью берип атпайбы? Мен деген мандатымды тапшырбаймын. Эл шайлаган мени деп. А элин эмне таштап коюп качып кетти азыр. Элдин көйгөйүн таштап, өзүн ойлоп, мындай бул саткынчылыкка эле барат да. Себеби өзүнүн кыргыз элин ойлогон адамдардын кылып аткан системасы бул. Коомчулуктун бул пикиринен улам депутат Айбек Осмонов эмне себептен чыгып кеткени тууралуу комментарий берди. Ал чет жакка чыгып кетишинин саясий негизи жок экенин, бул тууралуу парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиевке да маалымат бергенин билдирген. Ал эми депутат Шайлообек Атазов азырынча комментарий бере элек. Мен депутат болгонго чейин деле жыл сайын февраль айында дарыланам. Былтыры же мурдагы жылы да карап көрсөңөр болот. Быйыл ушул айда дарыланганы келдим. Төрага менен сүйлөшүп декабрда эле келейин дегем. Бирок азыр кое тур дегенден февралга жылып калган. Мени бул жака келгениме 1 жума болуп калды. Мени чыгып кетти деп саясат кылыштын кереги жок. Мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин бардыгы ден соолугуна байланыштуу жумуштан уруксат алып кетсе болот. Эки депутаттын май айына чейин мамлекеттен чыгып кетиши тууралуу интернет желилеринде да таркап талкууга жем таштады. Анда көпчүлүгү эки депутаттын бирдей ооруп калганына таң калышса, айрымдары эми башка депутаттарда ооруп калбаса экен деп билдирүү калтырышкан. Экөөсү бирдей ооруп калабы? Таң калыштуу. Арты таза эмес, кнопка баскычтар ушинтип эле өздөрү кача баштайт. Эң маанилүү болгон мыйзам чыгаруучу жерден качып кеткендерин кандай түшүнсө болот? Карапайым эл өзүнүн көйгөйүн айтыш үчүн ак үйдүн микрофонуна жете албай жүрөт. Бирөөгө кор, бирөөгө зар дүйнө. Аттең. Уулу бажыда иштеп коррупцияга шектелген депутат эжебиз ооруп калбаса экен. Обычно кармагандан кийин ооруп калышчу эле. Эми кармалардын алдында ооруп калыштыбы? Мамлекеттен чыгып кеткен депутаттардын берген түшүндүрмөсү шылтоо деп таанылып, алардын чет жерде кимдер менен байланышып, кандай максатта жүргөнү күмөн жаратат. Өз учурунда ден соолукту шылтоологон мурдагы депутат Эмил Жамгырчиев да чет жакта Өзбекстандык Крим чөйрө өкүлү Салимбай Байватча менен жолукканын мисал боло алат. Мындан улам башка дагы Матраимовго байланышы бар эл өкүлдөрү качып кете электе укук коргоо органдары баа бериши керек деп эсептегендер бар. Ошо Матраимовдон каржыланган депутаттар бар азыр. Алардын баарында качырып ийбейбиз да, качырып ийбеш керек да. Ошон үчүн укук коргоо органдарынын баары тең азыр кичине катуураак чек-араны жабыш керек. Чек-ара ал кулпу салынган жок. Бирок бул депутаттар эшек менен өтпөйт тиги чек-арадан. Бул пункттар аркылуу өтүп атат да. Ошон үчүн булар катуураак караш керек болчу. Тазалоону жашоо болуп аткандан кийин буга окшогондорду мыйзам чегинде жооп берип, кыргыз элине отчетун бериш керек да. Ошон үчүн буларга чектөө киргизиш керек. Азыркы дагы бар, көптөгөн депутаттарыбыз бар. Мисалы үчүн Нарматова эжебиз бар, актанып атат. Айшер Козиев мына Россия заправкасын иштетип, мына интернетке кирсеңиздер өздөрү ачык булактардан көрсөтүп турат. Себеби Райымбек Матраимов менен аялы менен келишимдүү негиздөөчү бирге иштешет деп. Анан тааныбайм деп эле ушинтип сатып $200 берсеңер болбойт да. Аны менен катар бүгүн Матраимовго байланышы бар деген негиз менен Сооронбай Жээнбековдун экс-президент макамын ажыратуу маселеси жогорку кеңеште көтөрүлүп, депутат Акылбек Түмөнбаев депутаттык комиссия түзүүнү да сунуштады. Ал учурда жүргөн мурдагы бажычы Райымбек Матраимовго байланышы барлар мамлекеттик кызматтан алынып жатканда түздөн түз тиешеси бар экс-президент макамына татыксыз деп эсептейт. Бүгүнкү күнү ошолордун арасында аты аталбай унутулуп калган ошол Райым Матраимовду саясий аренага алып келип, партия түзүп берген кишилерибиз биздин кыргыз мамлекетинин төрүндө мамлекеттин эсебинен жашап, мамлекеттин машинасын минип, мамлекеттин акчасын алып жүрөт. Ал ким? Ал
Сооронбай Жээнбеков. Эскертсек, буга чейин коррупцияга шектелген, учурда издөөдө жүргөн мурдагы бажычы Райымбек Матраимовго байланышы бар депутаттар мандаттарын тапшырышууда. 14 февралда Абдыбахап Боронбаев мандатын тапшырса, 22 февралда Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиевдин мөөнөтүнөн мурда өз арыздарынын негизинде мандаттарын тапшырганын Борбордук шайлоо комиссиясы маалымдаган. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.